Пестициддер экологиялык жактан таза болгондуктан азыр бүткүл дүйнө боюнча агрохимиялык өнөр жайдын жана айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн көңүл борборунда. Биопестициддер химиялык пестициддерди алмаштыруу катары көптөгөн иштер жасалып жаткандыгы анык. Бирок дүйнө жүзү боюнча бүгүнкү күнү химиялык пестициддерди комплекстүү түрдө колдонушуп келишет. Өсүмдүктөр менен иштегенге аракет кылып атабыз. Өсүмдүктөр бизде өтө көп да, анан кийин ошолордун бул биринчиден дагы мына азыр бизде пестициды деп атпайбы? Пестициды деген бул жалпы жол менен алганда бир 60-жылдары синтетикалык пестициддер чыккан. Укмуш ал деген өзүнүн ролун абдан сонун кылып ойногон өз учурундачы. Бирок алар өтө уулуу болуп чыккан, аны баары билет. Экологияга, мына адамдын ден соолугуна өтө зыян алып келген да. Анан азыр органикалык айлана чөйрөнү булгаган заттар деп дагы бар. Ошол негизинде бул орусча айтканда органические загрязнители деген, бул конкретно мындай аталган бирикмелер. Аларды колдонгонго өчүн болбойт. Мына дус дегенди айрыкча менин эсимде бар. Дусту алып эле мына ал өтө зыян экен да. Анткени алар организмге же жерге, почвага кирип калса, алар ажырабайт экен. Ошо боюнча сактала берет экен да, анан эгерде организмге кирсе, алар бир жерге чогула берет экен да, кийин анан таасирин берет экен. Ал турмак балыктардан табылган, алар эненин сүтүнөн табылган, өтө зыян. Анан ошон үчүн азыр органик ошол синтетикалык пестициддерди колдонбой, биопестициддерге өтүш керек деген азыркы замандагы бул ошол талап да. Азыр келечекте мына бизде Кыргызстанда дагы биз органикалык земледелие деп атпайбы? Органикалык өсүмдүктөрдү өстүрүү деп. Ошондо бул өтө керектүү нерсе. Анткени ал жерде синтетикалык пестициддерди колдонууга тыюу салынат. А мына биопестициддер, био деген эми түшүнүп атасыңар, бул микроорганизм дагы бар, анан өсүмдүктөрдөн алынган заттар. Ошолорду бул келечеги да. Эгерде биз ошондой органикалык земледелиени деп коебуз, ошону өнүктүрө турган болсок. Ошол багытта иштеп, аз болсо да бир салымыбызды салып калсак деген ой бар. Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын химия жана фитотехнология институтунда мына ушул биопестициддер боюнча изилдөө жүргүзүп келишет. Алар кадимки помидор, картошка, мыя жана башка өсүмдүктөрдөн биопестициддерди алышууда. Биз алганда мындай баягы кереги жок өсүмдүктөрдү алып атабыз. Ал желбей турган, тамакка жумшалбай турган, бул бир талап да, ошондой талап болуш керек. Бул картошканын сабагы, картошканын кабыгы, помидорлор, ошол жерде солонин деген алкалоид бар да, ошол деген уулуу. Андан адам өлүп калбайт. Бир мешок жеш керек картошканы, ошо солонин адам ууланыш үчүн. А бирок ал өтө жакшы башка микроорганизмдерден, ошо чиригенден сактайт. Бул бир. Анан кийин азыр бир бизде топинамбур деген бар. Кыргызча топинамбур эмне дейт билбейм. Бул баягы биз жаш кезибизде деле атам огородко эгип коет эле, анан ал таттуу да, билесиздер ошо топинамбур. Өтө маанилүү культура да, анткени муну тамакка азырынча колдонулбайт. Ал кайсы жерге эгип койсоң өсө берет, бир эгип койсоң кете берет да, анан
То есть баягы сырьевая база үчүн бул өтө жакшы нерсе. Анан андан алган продукциялар айрыкча диабет менен ооруган кишилерге өтө пайдалуу. Диабет эмес, жөн эле мындай здоровое питание деп коет. Ошолорго деле өтө керектүү нерсе да. Анан ошолор менен биз азыр аракеттенип атабыз. Биопестициддер микроорганизмдерге же табигый продуктыларга негизделген пестициддердин бир түрү болуп саналат. Аны менен өсүмдүктөрдү зыянкечтерден каршы күрөшүү үчүн колдонулган биологиялык каражат. Бул өсүмдүктөрдүн негизинде биз азыр иштеп аткан биз өсүмдүктөрдү өзүбүз жеп атпайбызбы? Эч нерсе болгонубуз жок. Кээ-бир өсүмдүктөр ошол уулуу заттары бар, алар бизге эгерде ошол чөптү аябай жеп албасаң эле ал сага таасир бербейт. Бирок алар мынандай өсүмдүктөрдү биз өстүрүп аткан өсүмдүктөрдү сактайт дагы баягы микроб эмелерден. Өздөрү ажырайт да, жоголот. Мына пластиктин деле проблемасын билип атпайсыңарбы? Анын зыяны эмнеде? Алар 100 жылда, 100 жылдан ашыгандан кийин ажырайт экен, дагы чейин жата берет экен. Бул биопестициддер алар өздөрүнүн ролун аткарат дагы, анан ажырап кетет. Мындай зыяны жок бирикмелерге ажырап кетет. Эгер ошол синтетикалык пестициддер менен бүт дүйнө жүзү боюнча арылар жоголуп баратат. Арылар. Эгерде арылар жоголсо, анда адам жашай албайт. Ошону биз даана билишибиз керек да. Ошону мындай жоопкерчилигин да көбү түшүнбөйт кишилерчи. Деп туруп баягы өзүнүн өсүмдүгү өссө болот эле деп баягы пестициддерди колдоно беришет. Ал пестициддер ошол тамак ашка аралашат, бизди уулайт. Ошонун негизинде азыр биопестициды деген алмаштырыш керек деген багыт бар. Мындай препарат менен өсүмдүктөрдү зыянкечтерден каршы күрөшүү үчүн колдонулган биологиялык каражат. Биопестицид зыянкеч курт-кумурскалардын көбөйүшүн жөнгө салат. Ошондой эле аны контролдоп, түшүмдү сактап калуу үчүн колдонулат. Бир кыйла зыянсыз мындай препараттар максаттуу колдонуп, курттардын личинкаларынын чыгышына жол бербейт. Алар курт-кумурскалардын зыянкечтерине гана тандалып таасир этет. Ошондуктан кадимки пестициддерге караганда экологияга тийгизген таасири бир топ төмөн. Зыян алып келбейт да, зыян алып келбейт. Ошол эле өсүмдүктүн экстрактын алып туруп эле жерге сепсең, ал биринчиден өзүндө болгон заттар менен кайра сугарат, өсүмдүктү сактайт, күч кубат берет, анан эч кандай зыян алып келбейт. Өздөрү кийин ажырап зыяны жок затка айланып кетет. Мен мына таң калгам да, мына никотин деп атпаймынбы? Никотин эми тамеки чеккенде жаман, бирок никотин жөнөкөй эле бизде айылда деле алма курттап кеткендечи. Тамекини эмеге салып алып эле, марлеге салып, монтип эле сепсе, бүт курттардын баары күйүлүп түшөт жерге. Күйүлүп түшөт. Андан никотин бар. Никотин деген бул өтө уулуу ошол курттарга. Бирок мына абага келгенден кийин алар аба менен аракеттенип, уусуз болуп жоголуп кетишет. Ошондой да. Өсүмдүктөрдө дагы ошондой заттар бар. Ошон үчүн биопестициди деп коет. Анан биого дагы ошол микроорганизмдер кирип кетет. Бизде баары эле микроорганизмдер зыяндуу эмес да, пайдалуусу да бар да. Мына мен айтып атпаймынбы, триходерма деген бар экен, ал баягы чириткен фузарийди жоготот экен да, чириткен. Анан субтилис деген ошолордун, бирок бул белгилүү эле эмелер, белгилүү эле
биопрепараттар. Ошонун негизинде бар экен биопрепараттар. Бирок ар бир ошол микроорганизм штаммы ар бир жерге өзгөчө болот экен. Булардын толгон токой штаммдары болот экен. То есть биздин чөйрөдө, биздин шартта иштей турган штаммдарды табыш керек да, ошолордун штаммдары. Ошон менен өзгөчөлүгү болот. Мисалы үчүн субтилис дегенин Өзбекстандан бөлүнүп алган штаммы анан бизден алар айырмаланат экен да. Ошондой. Бирок мен химикмин. Азыр микробиологдор менен кичине аралашып ошону калдык да. Бүгүнкү күнү бул боюнча көптөгөн илимий багыттагы иштер жүргүзүлүп, окумуштуулар биопестициддин үстүндө талыкпай иштеп жатышат. Алардын башкы максаты айыл чарбага жакынкы арада эле колдонуп келе жаткан препараттын жаңы түрлөрүн ойлоп табуу. Глицеризин деген бар. Глицеризин бул бизде мыя бар. Мыя көп бизде. Ошол мыянын экстракторун алып коронавируска текшерсе өтө мындай таасирлүү болуптур да. Биз ошону да азыр изилдеп атабыз, бирок биз коронавируска текшере албайбыз. Ал жерде биз наночастицаларын дагы алдык. Мыядан ошол глицеризин дегенин дагы бөлүп алдык. Ошону менен да аракеттенип иштеп атабыз. Анан мен микробиологторум, бизде иштеген микробиологдор, алар бул бир эле өсүмдүктүн экстрактору менен чектелип калса болбойт да, анда эффективдүүлүгү болушу мүмкүн, но өтө жогору болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан биологиялык дагы буларды биопестициддер деп коет. Биологиялык дагы компоненти болуш керек. Ошол компоненттерин бул микробиологдор бөлүп чыгарып атышат. Бул триходерма деген, анан субтилис деген микроорганизмдер бар экен, ошолорду бөлүп чыгып атат. А берки чириткен фузариоз деп коет экен. Картошканы чириткенчи, ошол фузариозду да бөлүп алышты. Анан фузариозду түрдүү баягы инвиво, инвитро деп коет, пробирки, анан на живой ткани деген ошолор менен азыр биз ошол эксперименттерди жүргүзүп атабыз. Аракет кылып, ошол бир формуласын тапсак, мүмкүн сунуштаганга мүмкүнчүлүк болору деп тилеп отурабыз да, ошого аракет кылып. Бирок баарын өзүбүздүн күчүбүз менен. Керектүү аспаптарды сатып алабыз, өзүбүздүн күчүбүз менен элечи. Реактивтерди, баягы мелерге микроорганизмдерди өстүрүш үчүн питательная среда деген керек. Анын баарын өзүбүздүн каражатыбызга эптеп сатып алып, ошону азыр жүргүзүп атабыз да, ушундай иштерди. Остатоктардан, например, картошканы гана ачканда зеленыйлар бар го, картошкан. Ошолордун баары как раз жана гликоалкалоид деп коет, салонисин. Ядовитый да ошолор. Аны ошону алып, биз аны таштабай, кожураларды ошондон биз эме кылабыз. Кайнатып, ошону анан экстракция деп коет, ошону кайнатпаны алабыз. Жо ал кийинкиси. Алып туруп, анан кийин алгандан кийин, например, подробно метод өткөнүн кереги жок да. Алгандан кийин вот мындай нерселер чыгат, например. Вот мындай нерселер чыкты деп койгула. Анан ошон чыккандан кийин ошону биз көрсөтүшүбүз керек. Доказывать этишибиз керек. Ошондой нерсени алдыкпы, салонисин керек нерсени, жана айыл чарба керек нерсени, же башканы алдыкпы. Анын формуласын биз литературалардан беребиз да, кандай экен. Ошону билиш үчүн анан кийин момундай башкача методика менен гидролиз деп коет, ошону башка методика менен биз кайнатып, андай кылып туруп, анын алып туруп, биз аны доказывать этишибиз керек формуласын. Көрдүңөрбү момундай? Момундай көрдүңөрбү?
момда көрүп турат. Бул эми тетигинде да эми ошол жанагы растенияден алган помидордон алабызбы, картошкадан алабызбы. Ошону методикалар менен разный методика менен иштеп туруп, обработать этип туруп, анан кийин момда доказывать этишибиз керек. Анан мындай точкалар чыгат. А ошонун точкасын жанында биз формуланы билесиз, например, равнососы бар, глюкоза бар, тигиндей мындай деп да, эми свидетель деп коет эмичи. Свидетельди жакын кылып жандарына коебуз дагы, анан момундай кылып туруп, кагазга хроматографический бумага деп коет муну. Анан кийин ошону жасап туруп, анан доказывать этебиз да. Анан ошондо биз формуласын доказывать эттик. То есть биз алып аткан нерсе чындыгында эле ошол нерсе экен. Анан кийин аны алып ушу методика подходит бизге, например, да? Ошо менен алып туруп, анан кийин дальше обработка кылып, жана айыл чарбага колдонууга болот дегендей кылып да. А жөн эле бөлүп алып эле айыл чарбага бербейбиз да, ошо көпчүлүк ушундай кылат. Например, табак болобу, эмне болот? Текшерет да, биз микробиологдор да. Таасирин Анан муну алып туруп, деңгенден кийин таасирин ошол микробиологдор көрөт. Алар дагы. Алар жана фунгицид деп коет, бактерицидный свойстволорун алар ушакын определить этет. Биз химический доказать этип берип атабыз, алгыла ушуну жасап бергиле деп, жасагыла көрсөткүлө деп. Ушундай тиги свойствосу барбы жокпу деп да, алар аны доказывать этет аларды. Дагы бир жолу белгилегендей эле биопестициддер жаныбарлар, өсүмдүктөр, бактериялар жана минералдардын айрым түрлөрү сыяктуу материалдардан алынган пестициддердин түрлөрү. Алар айлана чөйрөгө азыраак зыян келтирет жана алардын аракети зыянкечтердин белгилүү бир тобуна гана багытталган жана башка курт-кумурскаларга, канаттууларга жана сүт эмүүчүлөргө таасирин тийгизбейт. Ошондой эле адамдар табыгы таза продукт менен камсыз болушуп, экология дагы таза болот.